жатат. 250 командадан 80 команда полуфиналга өтүп, 80 командадан азыр 4 командага $16,000 байгени бөлүп берген турабыз. Андан тышкары 50 командадан ашык Accelerate Prosperity өзүнүн 2 жумалык Prosperity Cup деген обучениясын алып, андан кийин $30,000 еще инвестиция алышат. Ошон үчүн бүгүн азыр сиз деген ушу байгелерди алып аткан командаларды көрөсүз. Проекттердин баары тең абдан жакшы болду. Ал проекттердин эң жакшылары менин оюмча бүгүн ушу жюри тандады. Аларды бүгүн ушу сценада обученияда көрөсүңөр. Менин оюмча ушул стартап нация хакатондун эң жакшысы командалар бүт аймактардан келишти. Бишкек жана Ошу меселе ар кайсы шаарлардан, айылдардан участниктер 14 жаштан 50 жашка чейин болушту. Ошон үчүн менин оюмча бул стартап нациянын эң башталышы. Эмнеге дегенде эмки стартап нация хакатон уже жакында эле декабрда болот. Мен Accelerate Prosperity'nin программный менеджер болуп, бүгүнкү биздин иш-чарабыз ушу 1000ден ашык адамдарды топтоду. Анан 250 командадан бүгүн 80 команданы уктук. Pitch деп коебуз биз буну. Ошо pitch деп кылышып 80 командадан Accelerate Prosperity баарын тең экинчи этап деп коебуз. Инкубация программасына кабыл алынды баардыгы. Бирок биздин ошо акча фондубуз бар эле, денежный фонд деп коет. Ушуну байгени канча 4 команда утуп алды. Муну алган абдан оор болду тандоо. Чын айтканда, эмнеге баардык стартаптар өтө идеялары кызыктуу экен. Тандоодо биз эмнени карадык? Өзү негиздөөчү, анан ушу команда бул ишти алып бара алабы? Ушу хакатон бүткөндөн кийин. Из города Ош. Это Назарёс разработчик. Меня зовут Антон, я являюсь разработчиком команды. Здравствуйте, меня зовут Азамат, я с города Токмок, я бэкэнд-разработчик приложения Shift. Классов, чтобы пройти профориентацию. То есть у школьников нет особо интереса к каким-то профессиям, либо у них есть интересы, но нет образовательных каких-то возможностей пути. И наше приложение соединяет школьников с профессионалами, которые будут вести онлайн-митинги, где можно задавать вопросы, которые их интересуют, либо же пройти. Менин атым Эгемели Шабдан Азизович. Биз командабыз менен KIT Drone деген проектти сахнадан көрсөттүк. Бул дрон өзү айыл чарба тармагына керектүү нерсе. Айыл чарба тармагында анткени аябай көйгөйлөр көп. Бул биринчи көйгөй бул техниканын жетишпегендиги. Ошого карата биз агродрон ойлоп тапканбыз. Бул агродрон болсо дары дармек чачат ар кандай жер жемиштерге. Командада жалпы курамы 5 адамдан турат. Бул 2 программист, 2 специалист, 1 маркетолог. Ушул хакатонго где-то жалпы даярданганбыз 1 жума кетти. Экинчиден биз кубанычтабыз, биз күтпөдүк. Мындай эле Оштон келип неме кылды деген сыйрып дейли. Бирок чоң ушул нация нацияга чоң ыраазычылык билдиребиз. Менин атым Нурлан Кылыбек. Мен команда программист инженер болуп иштейм. Ошо көп кубанычтабыз утуп алганыбызга. Ыраазычылык ушу стартап нацияга, Codify'га, анан кийин биздин университетке, биздин финансовый поддержка кылганга жөнөткөнгө ыраазычылык чыгарабыз. Анан кийин менин атым Тимур. Мен Python .NET разработчикмин. Стартап нацияга ыраазычылык билдиребиз.
ушуну уюштурган Динара эжеге, спонсорлорго, баардык инвестиция кылгандарга баарына ыраазычылык билдиребиз. Исхак Сулейман, бул командада мен инженер болуп иштейм. Чоң рахмат ушу стартап нацияга келип участие кылдык, чоң эмоциялар алдык. Эгер автоунаа жол эрежесин бузса, анын номурун окуп штраф жазылат. Биздики да ошого байланыштуу, биздики могул азыркы парковкалар коюлат дагы. Бир ишканада канча автоунаа болсо, ошол автоунаалардын номуру базага киргизилет, тиркелет. Анан машина автоунаа келгенде, эгер ошол автоунаа мемеде болсо, базада болсо, ал шлагбаумду өзү эле таанып берип, ачуу чечимин чыгарат.